Келтір. Келтір. Жоокерлердің жерде барлық шарттар қаралған. Тосы бөлмесін баштап, ашқана мәселе жоқ. Сіздерге де рахмат. Сіздерге чоң рахмат шақырғаныңыздар үшін. Бізде бір кичине болса да салымыңыз болса біз разыбыз. Неге дегенде ушундай жерлерде адеп сөздөрү жана ошондой эле ынтымакка тарыха болгон сөздөр айтыла турган болсо жоокерлерибиздин мыкты кызмат кылышына себепчи болот да. Анан дайыма ушундай аскерге барган досторум болобу же инилерим болобу аябай сыймыктанам да. Анан мекеним үчүн кызмат кылып атам, мекеним үчүн күйөм дегенге да ылайыктуу да. Бирок ошол эле учурда мындай бир туура эмес адеп ахлактан тышкары боло турган болсо мекенге ким күйөт? Мекенге адеп ахлагы жакшы адам күйөт. Мекенге эч убакта бир мындай ичинде өзүнүн бир кызыкчылыгы бар, же болбосо дагы бир мындай башка бирөөгө болгон бир кара санатайлыгы бар адам күйө албайт. Мекенге мындай жан дүйнөсү таза, элим жерим деген адамдар күйөт да. Тарыхчыларыбыз да аябай сонун иштеп атат. Кыяз Молдо Касымов агайларыбыз, Кыргыйбек деген сонун агайларыбыз бар. Таза тарыхыбызды мындай ар жактан изилдеп, Кытайдын архивтеринен изилдеп, башка жактардан изилдеп таап алып келип берип атат. Мунун бирден бир себеби биздин ушундай жаштарыбыздын, жоокерлерибиздин, жалпы жарандарыбыздын духу бекем болсун. Анткени ким дегенге ата тегиңи тааный турган болсоң, кимден келгениңи тааный турган болсоң, бара турган жолуң дагы ачык болот да. Анан бирөөгө да мен кыргызмын, мен ата тегим мындай болгон, сен бир мындай князь болуп турганда биз Кыргыз империясын куруп койгонбуз. Ал учурларда силер бизге налогта төлөп тургансыңар дей турган мындай бир духка жетет да. А жок, тарыхты билбей турган болсок, ээрчиме болот да. Алар айтат, силер ушундай тоодо жүргөндө, мал айдап жүргөндө маданиятты биз үйрөткөнбүз силерге. Мындай бир столдун үстүндө тамак жешти биз үйрөткөнбүз дегендери бар да. Аларга бизде дастаркон үстүндөгү тарбиябыз бар. Алар бизге эч убакта маданиятты же болбосо бир өзгөчөлүктү үйрөткөн эмес да. Ошондуктан ошондой бир духту, жеке бир мындай жоокер болгонго да сөзсүз бул тарых зарыл. Одоно кызыл кандуулук алдырбай, илим билимге басым жасап туруп аракет кыла турган болсоңуздар, сөзсүз сиздердин араңыздардан дагы күчтүү сыймыктана турган адамдар чыгат да. Сөзсүз, анткени ар бир адам өзүнүн вазифасы менен жаралат. Азыр биздин эл жерибизде мындай китепке болгон сый-урмат, илим билимге болгон сый-урмат, жалпы эле мекенге болгон сый-урматты чубак устазыбыз сабактарында аябай сонун көрсөтүп кетти да. Ошол нерсеге бирден бир себепкер тиги агабыздагы ниеттин түздүүлүгү менен гана жетти да. Ошондуктан сиздерге да айтарыбыз сөзсүз бул жактагы 1 жылдык мөөнөт сиздер үчүн чоң бир дөөлөт да. Жараткандан берген бул сыйлык. Анткени бул жакта кызмат өтөгөнгө жараша эле сиздердин бош убактыңыздар бар. Анан биз иш-чараларды уюштуруп жүрөбүз, жан дүйнө азыгы башка деп. Ал жактарда да айтабыз, Нуржигит агайлар келип калат, башка устаздарыбыз келип калат. Бир эле аты эненин уулу эмес, элдин уулу болуш керек да. Элдин уулу болгон бул сыймык. Анткени ар дайым аксакалдардын батасында жүрөбүз, ар дайым уулулардын батасында, жаштардын мындай бир үлгүлүү мындай үлгү көрсөтө турган жолунда жүрөбүз да. Ошого аракет кылыш керек. Ошого аракет кылыш керек. Эртең сиздер бүткөндөн балким ушул тармакты ээлеп кетесиздер же башка дагы бир кесиптерди ээлейсиздер. Бирок эң негизгиси ошол тармактын бир майын чыгарып, ошол тармактын бир кийин сиздерден кийин да башкалар ошол нерседен үлгү ала тургандай алып кетиш керек да. Ага бирден бир себеби эле ниеттин түздүүлүгү, ошондой эле адеп ахлак керек. Таанышман ата бабаларыбыздын тарыхы да, ошол эле Чети акелер, ошол эле Токтогул Сатылганов, ошол эле Тоголок Молдо, ошол эле Молдо Кылыч. Ары бара турган болсоң, баары эле мындай өтө сабаттуу болгон да, башкаларга илим билимди үйрөтүп кое турган. Ошолорду биле турган болсок, кээ бир пропагандага, кээ бир туура эмес идеологияга кирбейбиз да. Анан ынтымак да бекем болот. Негизгиси ынтымак да. Ынтымак болбогон жерде эч убакта ийгилик же болбосо мындай өсүш болбойт. Кече Каракөлгө барып келдик, эмеге Курбан айт боюнча өткөрүп келдик. Кыргызстан боюнча эң жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Биздин жада калса борборубуздан да андай деңгээл өтпөйт да. Андан кичине чаканыраак өтөт. Каракөлдө, Токтогул жакта өтө жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Анын себеби дагы Каракөлдүн жергиликтүү жогорку кеңеш эме болот экен, депутаттары болот экен. Алар биригип, мугалимдер биригип, мектептин мугалимдери, мечиттин молдолору биригип, алымдары биригип, жалпы жаштары биригип, баары жапатырмак биригип ынтымакты кармап туруп, ошондой чоң деңгээлде уюштуруп койду да. Бул жерде ынтымак, бул жерде эч бир жеке бир адамга ыйгарып кете турган бир эмгек жок да. Жалпы элдин мындай ынтымагы үчүн ошондой чоң иш-чаралар өттү. Ыйман керек.
ыйман болбосо сен андайсың мен мындаймын, сен мынчанчы жаштасың мен мынчанчы жаштамын деп мындай бири бирин сүрүп турат да. А ыйман боло турган болсо жашы улууну сыйлайт, улусу жашын ызаттайт, бири бирине карап туруп үлгү алып. Ошондуктан бул жактагы да айта турган нерсе мындай бир ынтымагыңарды бекемдеп, бир өзүңөрдүн бир өзгөчөлүгүңөрдү чыгара турган болсоңуздар, сөзсүз көптөгөн ийгиликке жетесиздер. Бул тармакта дагы кийин аскер кызматын бүтүрүп кеткенден кийин дагы мындай бир жеке адамдык катарда бир ийгиликтерге жетесиздер да. Бул зарыл нерсе. Анткени жашоо өзү негизи кыска. Эртең бул жактан кызмат кылып өтөгөндөн кийин тиричилик моюнга түшөт. Ал жактан да бир адам катары бир орунду ээлеп кетиш үчүн сөзсүз ошол эле ыхлас, ыйман нерсе керек болот да. Анан мен мисалга көп эле ошол эле бизнесмен агаларыбыз менен, башка менен, чыгармачылык чөйрө менен, ошол эле жана саясий чөйрө менен баардыгы менен аралашып эле ар биринин мындай ички кухнясын көрүп жүрөм. Мындай бир ичинде бир куйтулугу бар, ичинде бир мындай көлөкөсү бар адамдар эч убакта ийгиликке жетпейт. Ал адамдар ойлой берет, мен азыр мисалга мынтип койсом же сүйлөп койсом же мындай кылып койсом өтө берет депчи. Ал өтпөйт да. Чын-чынына келгенде аларды эч ким сыйлабайт. Мындай ыхласы түз болуп, мындай бир көз карашы түз болуп, чын мындай жан дилинен күйө турган адамдар, алар сөзсүз ийгиликке жетет да. Кимдин сөзү таасирдүү, ал адам эгер ошол сөзүндө амал кыла турган болсо, ошол адамдын сөзү таасирдүү да. Ошондой жигиттер, ошого сиздерге дагы айтарыбыз ынтымакты бекемдегиле, анан негизгиле басым жасай турган, мен азыр башка ошо мектептерде деле сүйлөп этип, семинарларга катышып калганда тарых маселесин аябай карашыбыз керек да. Азыр ушундай бир жандануу учуру да. Көп нерсе өзгөрүп атат, көп нерсе алдыга жылып атат. Мисалга дүйнө жүзүндө кризис болуп аткан учурда биздики өнүгүп атат да. Тарыхтын тазасын изилдегенге да чоң суммалар бөлүнүптүр. Архивдер алып келиниптир. Эми мына ошол нерселерди үйрөнүп ала турган болсок, билип мындай бир ошого бир басым жасай турган болсок, эртең бир мындай көкүрөктү көтөрүп сүйлөгөнгө дагы бизде дагы мүмкүнчүлүк болот да. Бул азыркы учурдун эң зарыл талабы. Геосаясатты да, сырткы саясатта окуй турган болсоңуздар, бунун аябай зарылчылыгы бар. Неге дегенде азыр бизге туура эмес секталар кирип атат, туура эмес уюмдар кирип атат, туура эмес идеология, пропагандалар кирип атат. Алардын түбү каяка барат? Кимден келип атат? Анан мунун зыяндуулугу кандай? Мисалга алар биринчи келгенде эле мындай жеңил келет да. Биз тигини коргош үчүн, же болбосо мындай бир бул жерди өнүктүрүш үчүн, бирөөлөргө бир бирдекени үйрөтүп ийиш үчүн деп мындай бир жеңил жагынан келет да. А бирок барып акырын эле жанагындай туура эмес флагтарын көтөрүп чыга баштайт. Акырын сөздөрү өзгөрө баштайт. Ошентип туруп эле көбүнчөсү эле жаштарды алып кирип кетет да. Анткени жаштар за идеологию катуу иштеп берет. Алар акчада калбайт, жаштарчы. Жаштардын мындай баягы азыр мотивация деген сөз күчөп калды го. Мотивациядан берип туруп эле айдай турган болсо, алар идея үчүн до конца туруп берет да. А ошол үчүн ошондой бир пропагандага сугарылбаш үчүн сөзсүз бизге тарых керек. А тарыхты биле турган болсок, тага бир кооз сүйлөп келаткандын түбүндө эмне жатарын билесиң да. А кечирип кой, сен мындай жерден чыккансың дей турган болсоң, ал уже ордун билип калат. А булар уже мени билет экен. Эскертип момундарга пайда берет дейт. Бири-бирибизге эскертип, билбегенибизди бири-бирибизге айтып, бири-бирибизге жакшылык каалап тура турган болсок, жеңиш алдыга кете берет. Анан жана ошондой эле сиздерге айткандай, сүр дегеним, жигиттик сүр жакшы. Бирок ар биринин өзүнүн орду болот да. Мисалга генерал болсоң дагы, башка болсоң дагы, ата-эненин жанында баласың да, достун жанында доссуң, аялыңын жанында күйөөсүң да. Алардын жанына барып деле генерал боло берсең, бул туура эмес да. Ар бир нерсенин орду болот. А достун жанында доссуң, ушундай бир чөйрөнүн арасында эгер капитан болсоң, капитансың да. Ар бир учурда өзүңүн ордуңу туура пайдаланыш керек. Бул дипломатия. Жон гана ар бир учурда өзүн ошондой калыбында алып, ошондой эле ар бир жаштын тилинде, улуунун тилинде сүйлөшө алган адам гана бул мындай бир данышман адам деп эсептесе болот да. Ошондойго жетиш керек. Анан сиздерде азыр бош убакыт көп. Мисалга бул жакта жанагындай кызмат өтөгөндөн сырткары кечки учур болуп калат, таңкы учурлар болуп калат. Ошондой учурларда китеп көбүрөөк окуңуздар. Ошондой эле мындай бир бурмаланган китептерди эмес, туура китептерди сунушубуз ошондой. Мисалга бул жерде ошол улуулардагы кичүүлөрдө отурат экен. Эч убакта азыркы болуп аткан макамыңарга мындай бир таасирленбегиле да. Ал бир мындай Кудайдан берген силерге макам эмес. Мен старшиймын, же болбосо сен молодойсуң дегенчи. Анын өз сурагы болот. Анан ал сиздин сөзсүз Кудайы болот. Сен мындай бир күчтүү болуп же башка болуп, аны бир катуураак эме кылып кое турган болсоң, анын күчү жетпейт, же болбосо башкасы жетпейт. Ал сөзсүз анын жообу Кудайдан келет да.
Ошондуктан бул жерде ынтымак гана керек. Бул жерде бир нерсени үйрөнүш керек, бул жерден өсүш керек. Ден соолугуңарга пайдалуу бул жакта иш-чаралар болот. Андан сырткары мындай бир эс акылга пайдалуу дагы жакшы бир иш-чаралар болот. Ошолорду пайдаланып калыш керек да. Анан силерден кийинкилерге эмне калат? Силерден кийинкилерге келгенге, мен старшиймын, сен духсуң, сен молодойсуң, аркы берки деген калуу эмес. Силерден кийинки келгенде, мурда биздин старшийлар сыйлады эле. Биз да силерди сыйлайлы, мындай кылып туруп, артыңардан бир билим калыш керек да. Артыңардан бир мындай бир зыяндуу нерсе калбаш керек. Азыр мисалга бир учурдагы көрүнүштөр жоюлуп баратат. Ошону эске алыш керек да. Туура, бирок жаштарга да айтыш керек. Кичине бир чаапча уруп койгонду бир өтө эле назиктик менен кабыл албаш керек да. Мен деле мисалга өзүм улууларыма токмок жеп эле чоңойгонбуз. Өзүбүздөн чоңураак 94-төр башкалар уруп эле, урганда деле катуу эле уруп чоңойткон. Ошол ушунда мисалга көчөдө бир нерсе болуп калса мен коркпойм да. Мындай бир өзүнчө бир жакшы нерсе. Бирок ошонун эле эсебинде өтө одоно кетпеш керек. Бир жерин сындыра кое турган, же бир жерин бир мындай таалыта кое турган эмес, бир мындай бир жеңилирээк формасында эгер өтө эле одоно кетип атса. А бирок андай кетпей турган болсо сөз менен анан артыңарда бир мурас кала тургандай, кийин улуулар кеткенден кийин силердин артыңардан да бир илим, мындай бир көрүнүктүү жакшы нерсе кала тургандай бир үлгү калтырып кеткиле да. Анткени мен деле мисалга мектепте окуп жүргөндө досторум бизден кичинелерди урат эле, налог салып башка кылып. А мен бирисине да салбайт элем. А бирок жаштардын баары сыйлайт эле да. Өтө одоно кетип, өзүнүн кичинектер, мисалга мен 97-жылкы болгондо биз окуп жүргөндө 2000-жылкылар өтө эле кичинек балдар эле да. Ошо 2000-жылкыларды 98-балдар налог салган экен. Эки баласы. Ошол экөөнү карап туруп мен аябай катуу ургам, неге дегенде өтө эле жаш балдарды бир туура эмес нерсеге бурган үчүн. Ошону тигилер да түшүнгөн да, ошол боюнча кайталаган жок. Башкасын бир да жолу мисалга муну алып кел же муну мындай кыл деп эч убакта айткан эмесмин. Анткени Алланын каалоосу менен мектепте окуп жүргөн учурда эле намаз окуп элек, мектептин учурунда эле ошол нерселерди карманат элек. Бул нерсе зарыл нерсе да. Анан ошол кичинек балдар азыркыга чейин сыйлайт. Ошол 98-жылкылардагы, 2000-жылкылардагы. Бул чоң мурас да. Ошол үчүн мындай арт жакты да таза алып, эртең өзүңөрдөн кийин дагы бир жакшы бир мурас кала тургандай бир ынтымакты түптөп кеткиле да. Анан бул жерде бир душманыңар отурган жок. Силерден жаштар деле силерге душман эмес. Просто жашыраак, анан аларга бир күч колдонуп бир мындай бир эмеге кетпегиле да. Ал нерседен ал адам коркуп деле кетпейт. Бир убакыт билде болот, эртең бүткөндөн кийин деле мындай артыңардан деле ой бизди мындай кылган деген бир коркунуч деле калбайт. Анан ушул бир азыркы берилип аткан макамга бир таасирленип албаш керек. Ал нерсе бат эле өзгөрүп калат. Силерден өйдөрөк дагы бирөө келип туруп жеңил эле сындырып коет да. Ынтымакты гана бул жерде коюш керек. Ушундай жигиттер. Манасты да кээ бирөөлөр бурмалап кетти, ары бери кылып, ал туура эмес. Таза Манастын окуй турган болсоңор, бүт эле сон жазылган. Манас атабыз өзү намаз окуп атканда өлгөн да. Коңурбай намаз окуп атканда найза сайган, ошондо да Манас атабыз ордунан турган эмес. Бандай намаздын таасириненчи. Ошол сыяктуу эле Алмамбет атабыздын башкалардын көбү Меккеден барып сабак алып келген, бүт Манастын сюжетин окуй турган болсоңор, анан ичинде таасир бере турган сон немелер бар, анан таза кыргыз тилинде жазылган нукура. Ал жерде биз түшүнбөгөн археологизм күчтүү сөздөр бар да. Ошол эле Манас атабыздын күмбөзүн көрө турган болсоңуздар, жана күмбөзүндө арабча жазуу бардык мүлк Кудайга таандык деп толтура кылып жазып салган. Анан Манас атабыздын күмбөзүндө биринчисинде аял киши турат экен, анын астында Манас атабыздын сөөгү экен да. Анткени учурунда атайын ошо сөөгүктү жашырышкан. Анткени башкалар сөөгүктү сууруп кетип, мындай бир туура эмес нерсе кылышкан да. Анткени пайгамбарыбызга деле ошондой окуялар болгон. Жөөттөр атайын сөөгүн казып барып бир туура эмес нерсе кылабыз дегенчи. А бирок ага эч убакта жеткен эмес да. Ошол сыяктуу эле Манас атабыздын күмбөзүндө деле биринчи археологдор казганда үстүндө бир башка сөөгүк болгон, а кийинкилер дагы казганда ылдыйында мындай дене салабаты чоңураак болгон адамдын сөөгү чыккан да. Ал бүт ошол Манас атабыздын күмбөзүндө бүт көрсөтүлгөн. Сүрөттөрү менен, башкасы менен кайсыл экеничи ал жакка барганда да түшүндүрүп берет. Ошондуктан Манаста окусаңыздар деп сунуштайт элек. Анан эң негизгиси жигиттер мындай, мен суранып айтам, бул тарых. Анткени бул жерге да пайдалуу, эртең бул жакты бүтүп кеткенден да жашооңорго да аябай пайдалуу. Мындай бир көкүрөктү көтөрүп баса турганга. Биз даярбыз.
жоокерлерин да саласыз тартипке тарых жөнүндө маалымат жакшы маалыматтар берип кеттиңиздер. Ада эшик ачык. Келиптиріңіздер. Сөз кийинкисин буюрса жанагы айткандай чоңураак манасчылар менен дастанчылар менен жакшы кылып уюштуруп, негизинен эле ошо жаштардын ынтымагын, ошондой эле бир мындай бир илим билимге болгон эмесин кызыгуусун арттырганга аракет кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат.